Эмне үчүн максат коюу керек экен, демек. Биринчиси, ойлогон жерге жетүү үчүн. Мына түшүндүңүз, мына кайык, максаты жок адам бул жанагы каяка сүзүп кетип атканын билбеген кайыкта экен да, маршруту жок, компасы жок колунда, картасы жок, каяка кетип атканын билбейт. Анан акыры ал карта болбогондуктан, тажрыйбалуу капитан болбосо дагы, кандай жетишти билбегендиктен ал чөкүп, бир жерде рифке барып, ташка барып такалып, жарылып анан чөгүп кетиши мүмкүн экен, же болбосо азык заты жетпей калат экен. Анткени каяка кетип атканын билбегендиктен анда азык заты канчалык болуш керек экенин билбейт. Ошончолук тамак, ошончолук суу, запас ала албай калат экен дагы. Ал жака жетпей калгандыктан ачкыдан өлүп, же суусу жок өлүп калышы мүмкүн экен, же чөгүп өлүшү мүмкүн экен. Ошол кайыкка окшойт экенбиз, эгер биз максатыбыз жок болсо. Биздин өмүрүбүз бул биздин мына суудагы, океандагы маршрутубуз десек болот да. Биз белгисиз бир жака барып калабыз, эгер маршрутубуз белгисиз болсо. Биз ойлобогон жерлерге барып калышы мүмкүн. Ошондой болушу мүмкүн, мына жашообузда да ошондой болот экенбиз. Эгер биз максат койбосок, биз белгисиз, түшүнүксүз, биз билбеген жерге жетебиз же жетпей калабыз, же нааразы болуп өтүп кетет экенбиз. Ушунча жыл жашадым мен, эмнеге эчесиге жетпедим деген суроо коет экенбиз. Анан кеч болуп калат экен. Экинчи, максат бар болсо, жетем деген жериңизге жетип алсаңыз болот экен. Максат жок болсо, жетем деген жерге умтулбайсыз дагы, барбайсыз дагы экен, ордубузда тура берет экенбиз. Анан өз максаты жок адам бирөөнүн максатын орундатат дейт. Если нет своей цели в жизни, то приходится работать на того, у кого она есть дейт. Жумушка орношуп алып, айлыкты карап, иштеп жүрө берет экенбиз. Эгерде өзүбүздүн максатыбыз жок болсо. Өзүбүздүн максатыбыз бар болсо, ошол жумушта иштегенче биз өзүбүздүн максатыбызга жетүүгө аракет кылат экенбиз. Жана ошол максатты орундатуу үчүн өзүбүздүн үстүбүздөн иштеп отуруп, жакшыртып отуруп, дагы да чоңураак айлыктарга умтулуп отуруп, анан ошол көздөгөн максатыбызга жетип алат экенбиз. Эмесе, бирөөнүн максатын жасап коюп, өзүбүз жүрө берет экенбиз, эч нерсеге жетпей. Мына сүрөттөгүдөй. Мына эшекке сабызды көрсөтүп, үстүндө мына бизнестин ээси кетип атат. Ал эми ошол бизнестин ээсине иштеп берген, же мамлекетке иштеп берген адам ошол жерге кетип атат, сабызга жетиш үчүн. Мына ушул сүрөт болот экен, эгерде биз максатыбыз жок болсо. Эмне үчүн максат коюу керек? Дагы себептердин бири бул максаты жок адам бензини жок автоунаа экен да. Мына бензини жок автоунааны көрүп атасыз. Мына бензини жок атта. Илгери адамдар атта кыймылдачу, өтө кеч жетчү, өтө кыйналып, көп суткалап жетчү. Ал эми азыр автоунаа бар, бензин бар, тез жетет, Мына максат койгон адам ошол автоунаа, бензини бар автоунаада экен да. Мына сиз автоунааңызга бензин куйбай коюңуз, же солярка. Жетесизби бир жерге? Жетпейсиз, Дал ошондой максат койбой койсоңуз, сиздин ичиңизде энергия жок болот экен. Сиз өтө кеч кыймылдайт экенсиз, өтө кеч барат экенсиз, же болбосо такыр белгисиз жака барат экенсиз, же эч жака барбайт экенсиз, ордуңузда тура берет экенсиз да, кыймылдабай. Вроде кыймылдап аткандай болот экенсиз, вроде бир нерсеге жетип аткандай болот экенсиз, бирок сиз көздөгөн чоң максаттарга жете албай калат экенсиз. Дайте человеку цель, ради которой стоит жить, дейт. И он сможет выжить в любой ситуации, дейт. Максаты бар адам кыйынчылыктарды жеңе билет экен. Максаты бар адамдын жашоосу кызык болот экен. Максаты бар адам кандай гана кыйынчылык, проблема болбосун ошону жеңе билет экен да. Анткени ичинде от жанып турат, ичинде энергия болуп турат. Ал адам дайым мотивированный, дайым бир нерсеге умтулган, бир нерсеге жеткиси келип, умтулуп, күйүп турат экен да. Андыктан ал максатына тезирээк жетет экен да. Бул максат биз үчүн мотивация десек болот экен да, бизге түрткү берет экен да, чоң түрткү берет экен. Андыктан максатты четко, конкреттүү койгонуңузда сиз сөзсүз түрдө ошол максатыңызга жетүү үчүн улам ордуңузда тура албай күйүп турат экенсиз. Менде максат коюп алгандан кийин менде ашыкча иштерге убактым жок болуп калды да. Мен мисалы үчүн бир күндө 7 күн же айталы 6 күн кечкурундары жумуштан келгенден кийин бош убактым бар болсо, развлечениялерге чарганда кино, бир нерсе, саясат жана башкаларды көргөнгө убактым бар болсо, максат койгондон кийин менде ал нерсеге убакыт жок. Мен ушундай видеолор жаздыра турган болуп калдым. Видеолорго ылайыктуу слайдтар жасай турган болуп калдым. Жана группамды өстүрүү үчүн тынбай иштей турган болуп калдым да. Менин бош убактым жок болуп калды. Мына ушинтип оттой жанып иштеп калат экенсиз дагы. Жана автоунаада да тез жүрө баштайт экенсиз. Максатыңыз жок болсо, мында могу атка окшоп акырын жүрөт экенсиз. Суткалап. Если вы хотите счастливую жизнь, дейт, вести, вы должны быть привязаны к цели, а не к людям или к вещам, дейт, мына. Эгерде сиз бактылуу болгуңуз келсе, анда сиз өз максатыңызга жабышыңыз, дейт. Башка адамдарга, мелочь адамдарга эмес, буюмдарга эмес, дейт. Өзүңүздүн максатыңызга жабышыңыз. Ошондо сиз бактылуу болосуз, дейт. Чындап эле ошол максатка кетип атканда, жолдогу мындай пункт максаттарга, ошол жолдогу ошол чоң максатка жетүүгө жардам берүүчү орто жолдогу максаттар болот. Ошолорго жетип атканда сиз ошондой бактылуу болот экенсиз да. Эми негизинен 3 түшүнүктү сүйлөшүп кетели. Бизде кыялдануу, мечты деген түшүнүк бар экен. Бул эмне экен? Каалоо, желание деген эмне экен? Жана максат, тилек, максат деген эмне экен? Үчөөнүн айырмасын көрүп кетели. Кыялдануу, мечты деген бул бир нерсеге жетүүнү эңсөө. Сени элестетип, ошо башыңыздагы элестетүүлөр экен да. Ушундай жеттим, анан мындай болду, анан мындай болду, мындай болду элестетүү. Жана мен айтып берген нерсе визуализация деп коет. Документалдуу фильм Секретте дагы
купуя сырда дагы ошол визуализацияны үйрөтөт. Ушул кыялдануу экен да. Кыялдануу процессин сөзсүз түрдө жасап туруш керек. Бирок кыялдануу бул максат эмес экен. Бул ошонун жарымы экен да. Мына кыялданып элестетүү. Калуу бул кичинекей майда кыялдар экен. Кичинекей майда кыялдар. Мисалы үчүн соткалуу болсом, флешка алып алсам, жакшынакай кийим алып алсам деген майда каалоолор экен. Булар дагы биз сөз колдонот экенбиз. Конкреттүү ишке ашыруу мөөнөтү бар, көлөмү бар, эсеби бар. Кыял тилек, аны өлчөп эсептесе болот. Мына жанагыда жөн эле биз элестетип кыялданып атсак, буда биз конкреттүү качан жетем, канчалык акча, канча сом турат ал, размери канча, мисалы үчүн үй болсо 3 бөлмөлүүбү же 2 бөлмөлүүбү, автоунаа болсо канча жылкы, канча сомдук, канча объем же канча бензин жейт, автоматпы же механикабы, конкреттүү болгондо ошол максат болот экен да. Ансыз биз мына мен машина минип өтө атам, ушул машинада жүрөм деген бул элестетүү экен да. Андай элестетсеңиз дагы иштейт, бирок максат койсоңуз тагыраак болот экен. Сиздин башыңызда толугураак түшүнүктүү болот экен да. Жана сизде умтулуп атканыңыз, сиз эмнеге умтулуп атканыңызды дагана түшүнөт экенсиз да. Экөөсү тең керек. Кыялдануу да керек, тилек максат да кое билиш керек. Глупые делают цель мечтой дейт. Максатын мечта кылып жүрөт экен, күтүп. Ал эми умныйлар аны мечтаны целге айландырат экен да. Конкреттүү дата коюп, ошого кыймылдай баштайт экен. Сиз экөөсүн тең жасаганыңыз жакшы болот экен. Максатты коюп алып, күндө кыялданганча ошол максатка умтулуп, план жазып алып, күндө кыймылдай берет экенсиз. Ансыз визуализация кылып эле жөн эле жүрө берсеңиз эч убакта иштебейт. Бул анча-мынча болуп калышы мүмкүн, анча-мынча болбой калышы мүмкүн да. Ага кепилдик бере албайбыз. Ал эми сиз кыялданганча максатты коюп алып, күндө ошо пландын үстүнөн иштеп отурсаңыз, максат коюлгандан анда сиз албетте жетесиз. Анда 100% кепилдик бере алат экенсиз, жетесиз деп. Болгону аны мөөнөт аргандай болушу мүмкүн да. Сиз 1 жылда деп 2 жылда же 1,5 жылда жетип калышыңыз мүмкүн. Жарым жылда жетип калышы мүмкүн. Ага кепилдик бере албайсыз мөөнөтүнө. Бирок сөзсүз жетет экенсиз. Демек сизге тапшырма берели, мына кыялдануу мечты боюнча. Альбом мечты жана коллаж деп коет. Бул азыр айтып берем, мына бир ватман алат экенсиз, 5 сом же 10 сом турса керек ал ватман. Интернеттен өзүңүзгө жаккан сүрөттөрдү топтоңуз, өзүңүздүн кыялданууларыңыз жөнүндө сүрөттөрдү топтоңуз. Анан өзүңүздүн сүрөтүңүздү чыгарып, ошол сүрөткө жабыштырып коесуз. Мисалы үчүн авто, ноутбук, уюлдук телефон, планшет, костюм, шуба, чет өлкөгө саякат, акча, үй жана башканын баарын сүрөттүн чыгарып алыңыз дагы. Анан өзүңүздүн сүрөтүңүзгө ошолорду жабыштырып коюңуз. Мына мисалы үчүн айталым, автоунааны алдыңыз, алдына өзүңүздүн сүрөтүңүздү коюп койдуңуз. Акчаны койдуңуз, өзүңүздү жабыштырып койдуңуз. Чет өлкө саякатына каякта жүрөсүз, ошонун сүрөтүн алдыңыз, өзүңүздү ошол жерге коюп койдуңуз. Ушинтип коллаж альбом ишти жасаңыз. Анан ошону жасагандан соң сиз өзүңүздүн эшигиңизге же шкафыңызга жабыштырып коюңуз. Кыскача көрсөтүп кетейин, мына мондай альбом ишти да, мына. Моя зарплата дейт, я успешна в творчестве дейт, я и мой любимый муж дейт, мына ошо окшот, мына өзүңүздүн, мына бирок бул жерге мисалы үчүн бир кат экен, автоунаанын ичинде же жанында бул кыз өзү жок экен да, мен өзүм кошуп койчу элем, сиз да өзүңүздү коюп кошуп коюңуз. Ошол кошуп койгон нерселердин көбү келди да мага. Богатство, слава жана башка дейт, мына ошо окшоп жасаңыз. Могу окшоп, мына бой беременный цикл дейт, мы счастливая семья дейт, наша детская дейт, мой положительный тест дейт. Бул жерде көбүнчө үй бүлө экен, бирок үй бүлөгө сиз сөзсүз түрдө бул бизге бизнес курууга акча табууга келгендиктен аны да сөзсүз кошуңуз. Мисалы үчүн мен директор болдум, 1000 евро чек алдым, айлыгым мисалы үчүн 30 000 же 40 000 болду деп 40 000 сомго окшогон 1000 сомдуктардын көп, мына мен ноутбуктун жанында сүрөтүм бар, ошол сүрөттү алып өзүңүздү коюп алсаңыз болот. Ошо окшоп жасап алыңыз. Жасагандан кийин шкафка же эшигиңизге жабыштырып коюңуз. Бирок сиз жабыштырып койгондо сиздин жубайыңыз же шериңиз же эжеңиз же агаңыз шылдыңдап күлүшү мүмкүн, сен жинде болуп калгансың деп. Ага сиз көңүл бурбаңыз. Ал боюнча мен сизге мына Cadillac жөнүндө кыялданган ишкердин окуясын айтып берейин. Бир ишкер мына биздин бизнеске окшогон бизнеске келип, сабактарын өтүп, андан кийин Cadillac'ты жабыштырып коет экен, өзүн жабыштырып коет экен. Андан кийин ошол Cadillac'тын менен өзүнүн сүрөтүн туалетке, ваннага, бүт жерге жабыштырып салат экен да, күндө көрөйүн депчи. Жабыштырып салса, аялы шылыңдайт экен. Сен жинде болгонсуң, сен бир сектага кирип алгансың, бир жиндилерге окшоп ушинтип жүрө бер дейт. Шылыңдайт экен да, аны ала карабайт экен. Ага карабай күндө ошону көрүп жүрө берет экен. Күндө сабактарга катышып, күндө биздин сабактарга окшогон сабактарга катышып жүрүп, күндө өзүнүн бизнесинин үстүнөн иштеп отурат экен. Күндө адамдар менен жолугушууларды өткөрүп, аларга бизнес жөнүндө айтып берип, аларга кандай мүмкүнчүлүктөрдү айтып берип, кызыккандары менен бирге иштеп, команда куруп ушинтип иштеп отура берет экен. Арадан 1 жыл өтөт экен, 2 жыл өтөт экен. 2 жылдан кийин кечкурун жубайы айнекти карап күтөт экен, кечип кетет экен жолдош. Аз келем деп, азыр бир сюрприз менен келем дейт экен дагы. Айнекти карай тур деп коет экен. Андан кийин бир убакта айнекти караса эле жолдошу Cadillac минип келатат, жана Cadillac'та. Анан кийин аялы сүйүнүп, өзүнө ишенип ишенбей, анан кийин достору менен келет экен, достору менен үйүндө жууп, анан кийин түнү менен мындай жууп, шаң шөкөт менен болот экен, эртең менен чарчап, ордунан тургусу келбей, ваннага көзүн ачып, эми араң көзүн ачып ачпай ваннасына кирсе эле, бир убакта норковая шуба илинип турат. Норковая шуба, ар жерде норковая шуба илинип турат дейт. Аялы бүт мына
күйөөнүн шылдыңдаган аялы норковая шубаны иле баштайт экен. Мына чындык турбайбы бул деп. Мына шылдыңдаган адам дагы ишенип калат экен. Ошон үчүн сиздин үйүңүздө кимдир бирөө шылдыңдаса түшүнбөсө ага көңүл бурбаңыз. Же болбосо ушул окуяны айтып берип коюңуз да, кыймылдай бериңиз. Бирок сиз кыймылдаганда гана сөзсүз жетесиз. Жөн эле кыялдан жүрө берсеңиз, жетишиңиз күмөндө, ага кепилдик бере албайсыз. Кыймылдаганча, ошол бизнесиңиздин үстүнөн иштегенче шуну жасасаңыз, албетте сиз жетет экенсиз да. Ошондуктан сизге тапшырма, мына батман алат кезде өзүңүздүн альбом миштик, коллаж миштигиңизди жасап чыгыңыз дагы, жабыштырып коюңуз. Аны сиз күндө көрүшүңүз керек. Күндө көргөнчө ушуга мен кетип атам, ушуга мен жеттим деп элестетиңиз. Бирок мен жеттим, мен ушул жерде мен таптым акчаны, же мен автоунаа алдым деген сөздөр менен как будто уже болгон сыяктуу да, жетем деген жазбаңыз. Болгон сыяктуу кылып жазыңыз ушул жерде. Ушул тапшырма, бул тапшырманы өзүңүзгө жазып алыңыз дагы, сабактарды толугу менен көрүп бүткөндөн кийин ошол альбом иштин жасаңыз. Бирок бул тапшырманы сөзсүз өзүңүздүн блокнотуңузга жазып алыңыз да, муну аткарыңыз. Азыр эле уюлдук телефонуңузга пауза коюп, сиз напоминание коюп коюңуз. Бир жума ичи сизге напоминание кылып турсун, сиз бүткөнүңүзчө.